Assalamu alaikum YouTube көрүүчүлөр, менин көрүүчүлөрүм кандайсыздар туугандар. Мен азыр буюрса таластык ойлоп тапкычтын үйүнө келдим. Бул таластык ойлоп тапкыч ушундай отун кескич станок жасаган экен. Аппаратпы сонун жасаган экен. Анан азыр кандай кылып жасаган, эмне функцияларды аткарат өзүнөн дагы сурайбыз, толук маалымат алып. Ассаламу алейкум, кандайсың Марат, жакшыбы, ден соолуктар? Жакшы. Ассаламу алейкум. Жакшы, Кудай шүгүр. Ассаламу алейкум. Турар тобунун көрүүчүлөрү. Бул отун талкалагыч, универсал отун талкалагыч. 3 в 1. Бул негизи мен жасаган жокмун. Бул идея меники. Мен өзүм интернеттен көрүп ушундай жасасамбы деп жүрүп, бирок Аралдык Кекен деген уста байке бар. Ошол киши жасап берди. Идея сеники бирок. Ооба, идея меники. А каяктан көрдүң бул немелерин ошондо? Интернеттен көргөм, YouTube'дан көргөм. Көрүнчө орустар ушундай Россияда көп колдонушат. Аларкы бүт 3 функция өз-өзүнчө болуп жазылат да көбүнчө эле. Бул чырпык чапкачы өзүнчө болот. Биз Кекен аке экөөбүз акылдашып 3 функцияны бир ушундай чогуу жазаттык да. 3 в 1 болот. 3 в 1 кылып. Бул чырпык чапкычы. Бул жерден чырпык салабыз. Чырпыкты саморго ылайыктап чабып берет. Бул жака эле ошол отун аралагыч. Чырпыктын чоңдорун, бул аба албаган чоңдорун отун мондай жердегидей кылып туруп, кусок кылып аралап, бөлүп жерге чүйүп берет. Анан кийин дагы чырпыкты капка чөтөрөң кылып койдук. Ичинде көргөзө кетсеңиз, саморго ылайыктуу, өтө сонун. Ошондой эле 3-чү функциясы бул дровокол. Дровокол дөңгөч жарат, отун жарат. Ушундай кылып. Бул бензиновый мотор турат. 16 аттын күчүнө барабар. Бүт жерден талаларга барып эле теректи жыгытып, отундай чырпыгындай майдалап, анан үйүнө алып кетсе болот да, бүттүгү дайын. Машинамен сүйрөп барып, калаган отун чаба берсе болот. Только бензин менен экен, ток менен? Ооба, бензин менен. Токтун кереги жок. Аябай жакшы экен. Бензин менен жүрөт. Эми өзүңдүн оюңдагыдай эле кылып жасап берди да? Ооба, сонун мүмкүнчүлүктөн пайдаланып Кекен акеге да рахмат айткым келет. Чогуу отуруп жазадыңар да ошондо же? Акылдашып ушундай сунуштадым, Кекен аке колдоп. Өзү неги жасап жүрүптүрбү же биринчи сен жасаттың? Биринчи жасаптыр. Биринчи мен ушундай сунуш кылдым, жазайык деп. Жазап бериңиз десем, жазайм деди. Оюмдагыдай кылып жазап берди. Тиги өзүң проба кылыпсың, отундарды кезип? Ооба, бул жака капкага отундарды кезип, үйдө өзүм отун кезип көрүп атам. Иш жүзүндө азыр даярдап койдуң кышкыга? Кышкыга даярдап. Аябай жакшы. Эми сен максатың кандай? Буну сатасыңбы же отун кезип иштейин деп атсың, кандай өзү? Бул отун кезип иштейбиз. Элге кызмат кылабыз. Отун кестирем, отун чаптырам дегендер, отун талкалатам дегендер болсо, кайрылсаңыздар болот. Барып жеринен отун чабып беребиз. Чап майдалап бүтүрүп кетет экенсиң, э? Тажи онондайларды, дөңгөчтөрдү бөлбөл бересиңер, тиги. Ооба, дөңгөчтөрдү бөлүп. Анан талаада болуп калган болсо, доставка прицеп бар. Ооба, прицеп да бар. Доставка. Негизи үйдөн деле, үйдө азыр отун көп, отундар чабып дайындап атабыз, бош кезде баарын капка салып, мындай кылып жинайбыз. Анан отун алсалар болсо деле 5 каптан үйдө кабыл 200 сомдон. Сатасың? Сатам, жеткирип берем. Каптап. Чырпык же ондайдан сатасың? Чырпык. Только чырпык, э? Чырпыкты. Эми буну азыр көрбөкпү иштетип? Кандай кылып иштейт, кандай кылып кезет отунду? Ооба, иш жүзүндө да көргөзүп. Ошо элге кызык болсо керек да. Бул негизи, темирлерчи. Ушул лом тыгып анан дөңгөчтү түртөт окшойт, э? Ооба. Кезип аткан кезде. Ооба, берге дөңгөчтү коебуз. Кол менен күчүң жетпейт, түртөйүн десең. Ооба. Кол менен И опасный да, э? Кичине мындай. Азыр жаңы иштеткенге өзүмө да көнө албай атам. Ошон үчүн азыр мындай лом салып, дөңгөчтү коёсуң, буяктан лом менен түртүп коесуң. Ооба. Тартып кетет, сайып тур, э? Тартып кетет да, анан жарып алат. Жакшы. Көрөм, мына иштетип көрөм. Жүргүзө экен да.
көргөндөй ушундай жумуштарды аткарат. Аябай жакшы экен, а? Неге өзүң биринчи жолу кылып атсаң керек, негизи. Ооба, өзүм экинчи жолу кылып атам. Экинчи жолу. Өткөндө аны кылдым. Анан кичине баа көнгөнчө ыңгайсыз болуп атат. Эми буюрса иштеп көбүрөөк иштесек Такшап каласың. Көнөбүз дайым. Эми желательно бул суу жакшы экен же кургак кескен жакшы экен? Бул жагында. Кургак дөңгөчтөр жок болчу. Анан оттун суусун кесип көрдүк да. Канча безин кетет ошоно? Бир канча отун кетет? Буга канча безин куюлат? Бул өзү багы 5 литр. 1 литр куюп өзүм иштетип көрдүм. Бул отундарды чаптым да. 1 литрге могу 2 куча турат го. 2 кучаны чагып койсо болот. Чаап койсо, майдалап. Ооба. 1 литр менен. Жакшы экен анда, я. Менен ооба. Бул мен өзүм да жалгыз болуп атам. Бул иштегенди көрсөтөр тез-тезден тап келет. 2 киши болсо 2 жагынан алмак салып болсо канчалык көрө салса ошончолук жута берет. Күтүп калып атат да сен салганчы. Мен күтүп калып атат да бул самак. Эми кандай бул заказдын жолдорун айтып койбойсуң? Бул эми биздин кызматыбыздын баасы 1 литрине эсептейбиз. Литри 1,5 сомдон. 1,5 миң сом. 1,5 сомго 1 литрге бир талай момча 2 кучаны оңойло чагып койсо болот. Тез-тезден. Чаап кезип да жанагынтип кезип берет мына жерден, Чоңдорун кезип, кичинекейлерин бул жакка салып, жечип болот кенен эле. Анан дагы барган жерден жагдайына карап да эмелер болот. Арзандатуулар болот, эми жагдайга карата. Аргин отундар дапдайыр болуп ушундай болуп турган жок чыгар эми. Эми элдин основной азыр дөңгөчтөгө жарып алат. Но чырпык экен да көбүнчө, чырпык. Анан ондайлардын кескен, ушул экен. Ошо чырпыктын отунун жондорун бул жактан кесип беребиз, циркуляркага. Майдаларын каптап беребиз. Телефон номерин экранга калтырдым анда. Негизи мекен жай Талас областы Манас районунда да. Покровкада. Анан каяка чейин бара бересиң? Район ичи барабыз. Район ичи, Манас район ичи. Жакшы экен. Аны ушинтип эл кызматында жүрөр, жаңы сон нерсе ойлоп таапсыңар. Элде жок. Иштетип дагы көрөсүңөр дем кезип. Биринчи эми кошуналардан баштайт чыгарсың эми. Ооба, кошуналарда күтүп атат. Күтүп атат, э? Ооба. Жакшы экен. Азыр жас камал темелеп алып, бардык отун кезип, чырпыктар көбүп кетип аткан учурда азырчы. Ооба. Чапканга киши жок, жетишпейт. Ушу менен кесип саласың, буюрса. 1 литр 1,5 миң сом болот экен ошондо. Ооба. 5 литр кылсаң, бир бак кылсаң, анда бир аз багың көбүрөөк куйган сайын да скидка болот бул шеге. Ооба. Жагдайга карата иш алып бара беребиз. Сүйлөшкөнгө жарашып да болот, э? Мейли анда ишиң ийгилик анда, өркүндөй бер. Да сон нерселерди, идеялар чыгарып бер, буюрса келечекте. Рахмат.